COVID-19 эч кимди аябайт. Вирус кары жашына, улутуна тандап карабайт. Мага коронавирус жукпайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Тилекке каршы коронавирус инфекциясы балдарга дагы жугууда. Республикалык инфекциялык клиникалык ооруканага 2021 жылы эле ковид жуктурган 244 бала түшкөн. Ал эми быйыл 2 айда 22 бала ушул илдеттен дарыланып чыкты. Тилекке жараша чоң кишилерге салыштырмалуу алар ооруну жеңил көтөрөт экен. Буга коштолгон оорулардын жана өнөкөт патологиялардын жоктугу өбөлгө түзөт. Кыргызстанда балдар 16 жаштан баштап эмделет. Чет өлкөгө чыкканда ата-энесинин уруксаты менен балдар да вакцинаны ала алышат, эгер бара турган тарап талап кылса. Кичинекей балдардын арасында көпчүлүгү орто оор абалда бизде дарыланып кетишти. Эмдөө алгыла, эмдөө бул эгер бул 100% оорудан сактабаса дагы жеңил түрүндө өтүшүнө шарт түзөт. Бул эмдөө деген бүгүн эле чыккан жок да. Бирок балдар вирустун потенциалдуу алып жүрүүчүлөрү болушу мүмкүн. Албетте алардан чоңдорго жугат. Ал эми чоң адамдар ооруну оор көтөрөт. Ал тургай өлүмгө дуушар болушу мүмкүн. Ошондуктан вирус жок деп жайбаракат жүрүүгө болбойт. Өзүңүзгө өмүр тартуулайм десеңиз, ковидке каршы эмдөөдөн өткөн жакшы. Азыркы убакта жаш балдар дагы ооруп калып жатышат вирус менен. Бирок алар жеңил көтөрүшөт. Алардан башкаларга тарабаш үчүн, башкаларга жукпаш үчүн биз өзүбүз чоңдор, ата-энелер вакцина алышыбыз керек. Мен вакцинага көз карашым жакшы. Кош бойлуу айымдардагы вакцина алса болот. Анткени ковид түйүлдүккө терс таасирин тийгизип, тубаса илдет менен төрөлүшүн шартташы мүмкүн. Өзүңүзгө жана жакындарыңызга кам көрүп вакцина алыңыз. Негизи боюнда бар энелердин арасында да ковид оорусу жүрөт, бул оорураак акылда жүрөт да. Мунун эң жаман жери бул курсактагы балага көп зыян тийгизип коюшу мүмкүн. Курсактагы бала тубаса пневмония оорусу менен төрөлүп калышы мүмкүн, баланы жоготуп алыш мүмкүнчүлүктөрү бар да, коркунуч бар да. Ошол себептен айрыкча балалуу болууну пландаштырып аткан энелер болсо, жаш кыздар болсо тескерисинче эмдөө алганга аракет кылыш керек.